Менин устатым. Куш келипсиз. Арбаңыз, майрамыңыз менен. Майрамыңыз менен эжеке. Ден соолугуңуз жакшыбы? Баары сонун. Маанайыңыз жакшыбы? Сизди көргөндөн бери андан бетер жакшы. Рахмат. Бір кыз эжени чынында көргөндө бардык адамдын маанайы ачылат. Анткени ар дайым күлүп жүрөсүз. Жүзүңүздөн нуруңуз чачырап турат. Бул да болсо сиз адамдардан, башка бир айымдардан өзгөчөлүгүңүз. Мен сиз менен маектешип, маңдай тескей отурганыма кубанычтамын. Сиздин устатыңыз сизден үйрөнүп, кантип сүйлөш керек, кантип жазыш керек деп үйрөнүп, анан сиз менен маңдай тескей отуруп, анан суроо берип калган учурга келип калыпмын да деп өзүм сыймыктанып отурам эже. Рахмат сизге. Кудайга шүгүр, жаз майрамыңыз менен. Негизи устаттан шакирт өтөт. Азыр эми биз теледен кеттик, сиздердин болуп турган учур. Чакыргыңыздарга рахмат. Жакшы иштен жакшы сөз чыгат дейт, чынында жакшы дидарлашуу абра болду окшойт. Рахмат эжеке. Жакшылыктарда көп жүрөсүз. Анан кыргыздын жакшылыгында жүргөндө сиз да нукуралуулук дайым баалап, барктап келесиз. Анан өзүбүздүн өндүрүштү аябандай колдойсуз. Анан бүгүн биздин дидар программабызга атайын Алайкы компаниясы демөөрчүлүк көрсөтүп, негизи ушуну бир жарнамалап бериңиз деп келишет. Алайкы компаниясы 1995-жылдан баштап нукура сүттөн түрдүү азыктар чыгарып келет эжеке. Сиз дагы көп элдер менен коомдук жайда жүрөсүз. Алайкы компаниясын сунуштасаңыз болот. Анан эфир башында сөз түргөз Алайкы компаниясынын атынан, анан дидар программасынын атынан сизге белек берейин. Анан оз ачарда буюрса үй бүлөңүз менен дам татып, ооз тийип коюңуз эжеке. Сонун болгон экен. Рахмат. Анда эмесе маегибизди баштайлы эжеке. Мынакей айымдардын майрамы келип калды. Эми айрымдары майрам дебейт. Бул майрам эмес дейт, бирок биз баары бир майрам катары кабыл алып калыппыз. Жан дүйнөбүз ошону каалайт экен. Эми айымдар үчүн күндө майрам деп эсептей берели. Сиз айымдар менен иштешип, анан айымдардын көйгөйүн жакындан билген адам катары сизди эфирге чакырдык эжеке. Негизи эле аял деген ким? Аялдын образы кандай эжеке? Аял деген бул жер жүзүндөгү 200 миллиондон ашык жандуулардын ичинен ыйман, анан сил, адамгерчилик нырабы менен сыйланган адамдын эң назик, эң сулуу, эң өзгөчө, эң байланыштыргыч, башкысы адамдын тукумун улоочу вазыйпаны аткарган улуу бөлүгү. Ошондой айымдын сиз айткандай жашоосу күндө майрам болуш керек. Ошон үчүн биздин команда, менин ушу жамаатым, ушул асылдык айымдар коому жаркырап жаша. Ар бир аял жаркырап жашаганга укуктуу деген уран менен чыгып жүрөбүз. Ошондуктан аял сүйүүлүүгө, аял корголууга, аял макталууга, аял аялууга, аял көтөрмөлөнүүгө тийиш. Ошондуктан ошондо гана аял эч качан багуучу эмес, аял таап келүүчү, аял багындыруучу, аял жеңүүчү эмес, аял шык берүүчү, аял жашартуучу, аял байланыштыруучу, аял тарбиялоочу, аял мээрим берүүчү жана өнүктүрүүчү башат болгондуктан бир үрөн сыяктуу, топурак сыяктуу бир өсүмдүк өскөнгө ыңгайлуу бир башталыш болгондуктан ошол табияттар сакталыш керек, корголуш керек, сүйүлүш керек. Ошондуктан ар бир аялдарды ушу эфир артында отурган, бизди көргөн, алкаган, ай ким экен бул токточу, могуларды тааныйм го деп отурган замандаштарыбызды, апаларыбызды, эжелерибиз, сиңдилерибиздин баарысын майрам арапасы менен, кош келген майрамдар менен куттуктайбыз. Ар бир күнүңүздөр майрам болсун. Бактылуу аял деп кандай аялды сүрөттөйбүз эжеке? Бактылуу аял деп өзү бакыт эмне десе, көпчүлүк учурда максатка жетүүнү биз бакыт деп алабыз да. Бирок чындап эле максатка жеткен учурда адам өзүн тапкан абалда болот. Демек өзүн тапкан, өзүнө ыраазы болгон жана бирөөлөрдүн арасында позициясын реализациялаган абалда болуу бул бакыт болуп эсептелет. Бактылуулук бир өмүргө өтө узак мөөнөткө болбойт. Кыска болуп турат. Улам бактылуулуктун даамын сезиш үчүн ортодо сыноо келет. Улам бактылуулукка жетиш үчүн, бактылуулукка карап күрөшүш үчүн, анын сонун экен, баягы сезим сонун го деш үчүн ортодо мындай бир супсак күндөр, кызыксыз мүнөттөр, кыйналган учурлар менен коштолот да. Ошон үчүн бакыттын даамы, көркү ошондо. Эгерде дүйнөдө жалаң жакшы адамдар болуп калса, кемеңгердин кадыры болмок эмес. Наадандар бар, баркын билген сыяктуу, кыйынчылык бар учур, суноо бар, кээде көз жаш аккан үчүн, кээде азыраак түйшүк тарткан үчүн биз бакыттын бар экенин билебиз. Демек,
ошонун өзү бакыт экендигин, аркасында күтүп турган бакыт экендигин, түнөргөн тумандан кийин күн чыга турганын билген сыяктуу ар бир адамдын анча мынча сыноолору бакыт берерин көңүлгө алып, бактылуу мүнөттөр бул биз сезгенде гана баш баарын көңүлгө алып жашаганыбыз дурус болот. Биздин аялдарыбыз эми ар түрлүү да, айрымдары бала үчүн, анан башка бирөө үчүн өз өмүрүн арнаган айымдарды жакшы аял деп сүрөттөп келишет дешет негизинен. Анан өзү үчүн жашаган айымдар бар дейт. Негизи айымдар ким үчүн жашаш керек? Ар кандай адамды, мисалы менин көз карашымда караганда, бирөөгө таңуулап айтып коеюн, ушундай кылбасаң туура эмес болуп калат. Бул акыркы чындык, айныгыс аксиома, уктуңбу дегим келген жок. Бирок ошо айымдар менен иштешип, айымдар тууралуу 67 жолу берүү алып чыккан аял катары, асылзат айымдарды жамаатына бириктирип ошолор менен иштешип жүргөн адам катары, негизи аял деле адам. Ошол адам, ар бир адам биринчи аны жараткан, ошол жаратылыш, жараткан Кудайга болгон сүйүү, жоопкерчилик, ибадатты биринчи орунга. Андан кийин өзүн, себеби өзүн баалай алган адам башка адамды коет. Анан ошол балдарын, ата энесин, жолдошун, баласы да туура болот деп ойлойм. Өзүнө мисалы байкайсызбы, самолетко чыкканда коопсуздук нускамасын түшүндүргөн атайын адистер чыгат да, айтат: эгерде дейт, самолет баратып авария болуп аңтарылып кеткен болсо, үстүңүздөн дейт автоматтык түрдө дем алуучу атайын бет каптар түшөт дейт. Бет капты адегенде өзүңүзгө коюп дейт, эркин дем ала баштаганда анан балаңызга бериңиз дейт. Демек сиз өзүңүздү сактап, дем алып, өзүңүздү мүнтпесеңиз, балаңызды кантип асырап сүйөсүз. Ошондуктан өзүн сактоо, өзүн өнүктүрүү, өзүн сүйүү, өзүн асып этүү, бул бала болгон камкордук, балаңа бактылуу эне, күйөөңө жагымдуу, жылдыздуу, мээримдүү жар, эне атаңа акыл эстүү, ыймандуу кыз тартылып аткан экениңди түшүнүш керек. Бирок сиздер ар дайым ушундай айымдар өзүңөрдү карагыла, сүйүктүү болгула десеңиздер да, көпчүлүк айымдар ар дайым балдарын биринчи орунга коюп келет. Эми балдарды такыр экинчи планга коюу деп айткым келбейт, бирок бала менен отурам, мен кайда бармак элем, мен үйдө элемин да, анан мен ушунча бала төрөп койбодумбу, анан мен ушундай болом да, анан мен ичим чыгат да, анан мен семирем да, анан ушундай болот да, анан ким деп чачтарын ар кандай түйүп алган биздин айымдарыбыз дагы бар. Бирок ошолор депрессиядамын, мен стресстемин, мен сага төрөп бербедимби деген милдеттемелери менен, коркутуу менен өзүн ар кандай мүнөздөрүн чыгарышат. Эми ошол айымдарга кандай кеңештер берип келесиздер? Биринчи ошондой айымдарды аяш керек. Бапестелиш керек. Анткени ошол айымдар ушул курбандыкка барган үчүн улуттун баягы демографиясы жок болуп, улуту өсүп дегендей сан өсүп, мамлекеттүүлүгүн сактап турат. Эми аял кишиге адамдан адам тукумун улоо вазипасын берген экен, аны ошентип аркалоо жакшы. Бирок бул деген сөз өзүңө карабай кой, акыркы жолу качан салонго барганыңды унутуп кал, дене эмне, дене балчайып кетсе боло берет, саксай бер, эң жыртык пижаманы кийген болуптурбу деген түшүндүрбөйт. Бул деген сөз ошол балага мээрим берип атканча, балага сүйүп атканча өзүңө көңүл бөрүүнү унутпа деген нерсени. Мейли 7 саат уктайлы, мейли бір 8 саат иштейлі, мейли бала чакага бір 5-6 саат көңүл бөлөлү, эмнеге өзүбүзгө 1 саат убакыт жок дегенчелик. Көбүнчө ушул айтат да, эжеке дейт, мен дейт, эмнеден жаздым билбейм дейт да. Мен күйөөмдүн носкисинен бери үтүктөдүм дейт. Рубашка мындай турсун, көйнөк, майка мындай турсун дейт. Өзүм апама кылбаган кызматты кайната кайнеме кылдым дейт. Бирок бааланган жок деп айтат да. Көздөрүнө баягы жаш келип, ошону айтканда кучактап алып ыйлагың келет. Бирок бул өтө жакшы болуп кеткендиктен ага карата мамиле экендигин түшүнүш керек да. Демек баркыт албай калган. Өтө жакшы болом деп атып, бул жакшы болуу деген сөз өзүнүн чек арасын унутуп, өзүн көңүл бөлүп, өзүн таштап коюу эле бирөөлөргө ыңгайлуу болуп жаша деген түшүндүрбөйт. Бирөөлөрдү урматта, кабыл ал, ордун бил, ал түгүл. Баш мыйзамыбызда айтылат, улууну урматта, кичүүнү ызатта деп. Анда өзүңө сүй да. Бирок бир жаман жери, азыраак окуган, тайзыраак билими бар адамдар өзүңө сүй кандай десе, ушу бас
не кыласың кайнтагайнен урматтап, күйөө өлүп кетсин, бала акыры чоңоет, кийин, анан кийин дагы эмне көлдүн чекесинде турганда элестет, сага Бред Питт күл берсин деп бузуу ийген жайы бар. Өзүн сүйүү деген бул эгоизм эмес. Өзүн сүйүү деген азыркы абалың кабыл алуу менен катар өнүктүрүп туруу жана төрт тараптуу өзүн бапестөө өнүктүрүп сактоо болуп эсептелет. Ошондуктан бул аялдарга ошону кеңири түшүндүрүп келебиз. Кудайга шүгүр, азыр эми онлайн деген нерсе сонун чыгып калды. Ушу онлайнда окутам деп атып ишкер болуп кеткенимди өзүм билбей калдым да мен. Буюрса ушул күндөрү дагы Москвага ушул үй бүлөлүк семинарга баратабыз. Бул ушул акыркы 6 айда эле бараткан 4-чү жолку сапарым болуп эсептелет. Демек ошончолук бир мезгилде эптеп эле бир бөлмөдө жашап эле кыйналып күнүм өтсө болот деген бекемдештербиз. Бир аз өнүгүп, финансылык абалы бекемдеп, тыйын да кетет экен, дүйнө да калат экен, өзүбүз деле өлөт экенбиз. Бирок үй бүлөлүк баалуулук, бала тарбиясы маанилүү экен деп артыкчылык берип атканы бизди кубандырат. Биз ушуну түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Сонун. Эми айымдарга сабактарды берип, жакшы сөзүн арнап келген Нуркыз Кадырбековнун жеке жашоосу ар бир адамга, ар бир аялга кызык эчеке. Сиздин жашооңуз кандай? Негизи айтып калат го, сөзүң менен эмес, сен турган турпатың менен тарбияла деп. Мен билгенден сизде 4 баланын энесисиз, 5 баланын көп балалуу эне. Бирок сизде кандай таанысам бүгүнкү күндө да ошол боюнча эч бир жүдөгөн бир кейпиңизди көрбөгөм эжеке. Ошол сырларыңызды келиңиз айтып бериңиз эми. Ошондо бар жокко кантип үлгүрүү боюнча. Эми бунун азыркылар тайм менеджмент десе, тайм менеджмент деп жаңылык кылып атпайлыбы? Кыргызда баягы берекелүү аялдын бала бир колун кармайт, берекеси жок аялдын бала 2 колун кармайт деп илгертен эле убакытка, үнөмгө, сарамжалга аябай артыкчылык берип келген. Анан аял бар жокко үлгүрүш үчүн, ошол нерсени сакташ үчүн баары бир биринчи үй бүлөдөгү кыз кезиңдеги тарбия маанилүү. Кызым, сен илим алып, бир өнөрдүн ээси болосуң жана ошол өнөр аркылуу коомго пайдалуу болосуң. Бул сага жоопкерчилик жана аманат деген тарбия. Ошол эле мезгилде сен үй бүлөнүн очогу болосуң. Бул экинчи планда калбаш керек. Айкалыштыра билүү сенин чеберчилик. Үчүнчү нерсе, кайын журт, күйөө дегендердин баалуулуктарын сактамайынча үй бүлөлүк ийгилик болбойт. Анда карьера арзыбай калат деген энелерибиздин айткан насааттарын кулакка түйүп келүүгө аракет кылып атабыз дагы. Эмне маанилүү? Делегирование кылганда же болбосо приоритет бергенде сизге эмне маанилүү үй бүлө деп айтмакмын. Эгерде бир жумушка чакырып калса, же бир жерге карьералык ишон келип калса, же бир чоңураак бизнес келип, же аябай чоң гонорар менен чет мамлекетке чакыруулар болуп калса, менин азыркы учурда үй бүлөлүк шартым туура келбесе, анда мен баш тартып келдим ушул акка чейин. Приоритет бөлүштүргөндө үй бүлөгө берип келебиз. Бирок үй бүлөгө өзүбүз арнап коелу, деп сиз айткан чачты кыйшык байлап, пижаманын жумшагын кийип отуруп алганга ич түткөн жок. Ошол эле мезгилде илим кылдык, 3-4 жогорку билим алдык, 3-4 жолу депутат болгонго жетишип атабыз, коомго иштешип жүрөбүз. Ошонун баарын кантип үлгүрөсүң десе, эки ишти бир иш кылуу. Эки ишти бир иш кылуу. Балаңа тапшырма аткартып атканча бетиңе маскаңды жасай бер. Ана жазып атасың, кайталы экөөбүз чогуу жасайбыз дегенче. Же болбосо сүйлөшөсүң. Балам, сиз мага англисчеде моуну которуп коесузбу да, мен жатамда жеткирем, сен менин бутума массаж жасайсың, экөөбүз келишебиз деген сыяктуу. Же болбосо анын чачын өрүп атканча жаттаган ырын сурайбыз. Тамак жасап атканча жаңы тил үйрөнүп атсак, кулакчынды тагып алып жаттайбыз. Же болбосо баягы үйдөгү беговая дорожка деп коет, ошого басып аткан боюнча бир лекцияларымы кайталап, ушулорду өнүктүрүп аракет кылып келебиз. Эки чоң эрежени айтып жүрөм, ошол боюнча мени тепкилешет дагы, сындашат дагы. Ошо эртең менен туруп, төшөгүңдү жыйбай, анан чай ичпей ичип кетишет көбүчө. Ичип, анан ошол чыныңды жуубай чыгып кетип, көчөдөн ийгиликтүү болом дебей эле койдум. Кудай буйрса, ошол эми мен апам жумушта иштечү, атам эртерээк өттү. Ошого карабастан 15 жаштан баштап жоопкерчилик алсам, бүгүн 45 жашка отурабыз, эртең менен төшөк жыйбай, анан чыныларды жуубай чыгып кеткен жокпуз. Береке ошондо болуш керек деп ойлойбуз. Анан жакшы аялдын сыпаты, иш кылабы, карьера кылабы, каерге барат, колу менен балдарга тамак жасап берүүнү колго алыш керек. Көчөдөн колго илип келген да жакшы кээде.
бирок мен колум менен, мээрим менен, таза даратым менен жасап берген тамагым маанилүү болот деп ушул нерсеге артыкчылык беребиз. Анан Нуркыз Кадырбековна дагы инсан да, Кудайдын бир пендеси. Айрым Жаңылат. учурда жаңылат, жинденген учур болот, О. жездеге туруптур келсин, ушуну бир айтайын деген учурлар болобу? Болот. Бул деген сөз күйөөгө баш ийүү, күйөөгө жол берүү, күйөөнүн урматын жайына коюу, күйөөгө үй бүлөнүн президенттигин тапшыруу деген сөз бар жок деле кабыл алып, эмне болсо ыңгайсыз, удобный аял болуп алуу деген түшүндүрбөйт. Сенин каалоолоруң, сенин убактың, сенин дагы баалуулуктарың, сенин хоббиң, сенин принциптериңди урматталыш керек, бирок аны айтуунун адеби бар. Сени карап тур, азыр айтсамбы деп келетсак деле, уже айтканга келгенде биз баягы тарбиябызга байланыштуу, тажрыйбабызга байланыштуу аябай жумшак айтышка туура келет. Мындай ушул нерселер, ушулун сонун, анан ушул болгондо сонун болду эле, анан могу мага жаккан жок, жүрөгүм орту депчи, сен ушунуң туура эмес деп эмес, мага жаккан жок деп айтканга туура келет. Анан кээде ушул мындай болбой кала турган болсо, баягы чоң бир семинарларга балдарды караш керек болуп, анан анын иши артыкчылык берилип карап калган учурда деле аябай мындай, мен деле адаммын, мен деле карьерам бар, мен деле сендей эле илимдин кандидатымын дегим келет. Бирок ойлонуп туруп, бир мүнөт ошону айтсам эмне берет мага? Эмне болот? Ай Азамат, мен билбей калган турбаймынбы десе бир жөн. Ал күтүлбөгөндүктөн анан ошону аябай сеники маанилүү, сен кормилицсиң, эми атасы тойгозуучу, атасы чечүүчү, акылың жетет, ушул нерсеге мүмкүнчүлүк берсең, аябай сонун болмок деп суранууну жолго койгонбуз. Анан мен ыраазы болушум керек. Балким баягы өзүбүздүн мамилебиз, балким үлгүрүп атам, балким кайнта кайнемдин түшүнүктүүлүгү болуш керек. Мен барып, мен лекция окуп, мен ийгилик кыла турган жерлердин бир 80%-на үлгүрүп атам мен. Ошого бар, макул, реализацияла, сен керектүү бол, сен барышың керек деп шарт түзүп уруксат берген жолдошума мен рахмат эле айтышым керек. Сени карап тур дегенди мен жутуп салышым керек. Ошондой учурда жакшысын эстешим керек. Айла жок болбосо. Сонун. Негизи бактылуу аял дегенде биз сөзсүз түрдө үй бүлөлүү, бала чакалуу бир аялды элестетишибиз керекпи? Же адам жалгыз деле бактылуу боло алабы аял? Адамда тандоо бар. Ошон үчүн динибизде да айтылат да, бул жашоо сага берилген сыноо. Сенин тандоо депчи. Эгерде ушул бир эле модель туура ушул эле боло турган дей турган болгондо, анда ошол эле модель буйрмак бизгечи. Жалгыз жашап бактылуу болсо болот. Мисалы, дүйнөнүн адамзатка пайдалуу болгондор бар. Кудай Таала бала менен сыйлабаса, ал аял эмне? Коомго акыркы сортпу? Ал аял эмне? Бактылуу болбош керекпи? Ал аял эмне? Өзүн жакшы сезбеш керекпи? Балким башкалардын балдарына, коомго пайдалуу болуу менен өзүн тапса болот. Же болбосо тагдыр экен, тандоо экен, ажырашып калса, ал аял экинчи сорт, же болбосо акылы жок деген түшүндүрбөйт кээде адамдар. Жакшылыгынан, принципиалдуулугунан, сөзгө маани бергендигинен, жүрөгү ооруп калып, кайра баягы эки жүздүү боло албагандыгынан да ажырашып калышат. Ошондуктан адамда дайыма тандоо бар. Же анализ кылып тандап, моу үчүн курбандык кылам, ал үчүн моу нерсеми сезем дагы кубанам деп тандап, үй бүлөнү сактап, бала чакага артыкчылык берип, ошол ара чолодо өзүң реализацияласаң болот. Жок, эгерде сенин баалуулугуң билбей атса, сени кордоп атса, өмүрүңө кооптуулук тудуруп атса, анда эптеп эле бактылуулук ушул деп кыйнай берсең, зарылчылыгы барбы? Сенин бир эле балаң бар эле, экинчисин төрөйсүн десең, анда сенин бооруң же көзүңдүн зрениясы жол бербейт, көр болуп калуу, же бооруң көтөрбөй калуу, же бөйрөгүң баш тартуу, иштебей калуу, коопсуздугу бар. Анда сөзсүз эки балалуу болом деп майып болуп калыш керекпи? Жок. Биринчиси менен деле өзүңү сез дегенчилик. Демек, башында айтып өткөндөй, бактылуу болуунун модели сезе билүүдө жатат. Ошондуктан мына азыр эми ыйык Рамазан айында турабыз. Ыраазычылык, шүгүр, барды баалай билүү жашоонун маңызы. Мисалы, азыр турганда кайгырсак, шылтоо тапсак болот да. Ой, эшикте суук, ай момундай, тетиги ыйгыр. Бирок сезе билсең, бомба жарылган жок, үстүбүздө наныбыз бар. Аял саясатка барса болот, өзүн реализация кылса болот, онлайн сатууга чык,
ишкерликтин түрүн кыл, каала дүйнөнү кыдырып лекция өтүп кел, каала өзүңдүн балдарың менен саякатта деген мүмкүнчүлүктөрдү сезсең бул бакытта. Ошол эле нерседен биз ойлойбуз бар жогу жетишкен финансылык көз карандысында болуп, анан яхта десе алып жүргөн аялдар бактылуу деп. Алардын жан дүйнөсүндө боштук бар экендигин, балким жолдошун дайым менен бирөөгө бөлүшүүгө туура келе тургандыгын берген чоң трагедия бар экендигин да сезиш керек да. Кээде жетер жетпес болуп берилген бакытта сонун. Жакында эле мен өзүм социалдык тармактардын бирине бир клипти койдум. Бакыт баалаган жерге байыр деп. Жөн эле айылдагы келин галошты кийип, тамакты жасап, түйүп, анан жөнөкөй машинесин айдап алып талаага чыгат экен, будай талааны аралап. Барса жолдошу ошол жерде комбайн менен будай оруп аткан болот. Экөө отуруп, тигинин колу май, турап берип, май колу менен дарбыздан жеп, анан жолугун салынып табакты жыйнап кетти. Беттеринде бакыт. Эми ошол келди мындайынан карасаң элдер жүрөт. Мен айылда кийгеним галош, күйөөм комбайнчы. Мен качан момунтип кнопканы кармап жашайм деп кайгырса болот беле? Булардын тандоосу. Бакыт баалаган жерге байыр. Сонун. Жакында бир коуч эжекенин бир сөзүн угуп калдым да. Жетишкен ийгиликтүү айым бизнес-вумен дейм, ишкерлик кылган, ийгиликке жеткен айымдардын бардыгы бактысыз аялдар. Бактылуу аял үйдө жолдошу таап келгенде ичип жеп отурган аял бул бактылуу аял деди да. Анан ошол коучуң үйдө бала чакасын сага отурса сен тааныйт белең? Мындай караганда, ошол коуч үйдө бала чакасын багып бактылуу болуп ичип жеп отурса, сизге курс сатпаса, сиз аны каяктан таанымак элеңиз? Көрдүңүзбү, өзүнүн сөзүнө өзү каршылык берип атат. Баары деген нерсе жок. Мисалы мага жакында Чубак Ажалымовдун бир видеосу рекомендацияга чыгып калыптыр, мен сүйүп угам. Аялдар үй бүлөлүк мамилелер боюнча эмес, чечендик өнөр боюнча, эл алдына чыгып сүйлөө, күтүүсүз кырдаалдарын чыгуу боюнча менин туруктуу мисалым бул Чубак Ажалымов да. Ошол жерде айтып атат да, Чубак Ажалым, жарамазан деген барбы десе, бар дейт. Динибизге каршы келбейт ал дейт. Рамазан деген Рамазан башталды деген эле сөз дейт. Аны аксакалдар жар салып дейт, илгери календар деген жок дейт, саат деген жок. Кээ бир киши айым билбей калбасын деп жар салып айтып, элдер такыба бололу, кармайлы деген майнинде болгон дейт. Аны дейт, бирок аккордеонун алып, артиз көйнөгүн кийгизип, аяшыңы жетелеп, ар күнү кыйкыра бергенге болбойт дейт да. Көрдүңүзбү? Карьера эмне кылсаң да кыл, бирок балдардын жанындагы бакытка жетпейт го деп айтыш керек эле. Ошол айым мен ким айтып атканын билбейм, бирок ошо өзүнө өзү контраргумент берип атпайбы? Ооба. Кудай ушу бала менен сыйлап, ошонун түйшүгүн тартып, рахатын сездирип, бала бул турмушка тапшырган экзаменибиз. Бул сонун нерсе. Бирок ошол эле мезгилде өзүңү реализациялабай калуу. Менин апам бизди багып, мындай өстүргөндөн сырткары дагы илимпоз, же китеп жазган, же болбосо айылдын бир кадырлуу инсаны, же болбосо баарын дарылаган дарыгер десе эмне, бала уялабы дегенчелик да. Айкалыштыр, артыкчылыкты бил, жана калганын ошого толуктай билиш керек го дегендей нерсе. Үлгүлүү айымды, абройлуу айымдарды, ушу ийгиликке жеткен айымдардай бололу деп аракет жасап жатса, мына ошогон психолог коучтар айрымдары чындап айтканда бузуп жаткан учурлары да кездешет, эжеке. А биз иреттей алабызбы? Иреттесек болот. Адам өзү тандап угуш керек, демек. Тандап угуш керек, мындай да кээде тандоо кыйын болуп калат. Айтып атпайбы, жакында дейт баягы онлайн акча бирдиги боюнча бир жигитке алданып калдык баарыбыз деп чыгып атат да. Демек ошол жерде кирип, сиз сайтка кирип, финансы министрлигинин ушул катталганбы, өзүнүн барагы барбы, тастыкталганбы текшерсеңиз болот. Үй алып алданып калдым дейт. Ошол үйдүн деле документациясын архитектурага барып, тастыкталып өткөнбү, мэриянын сайтында илинип турабы, же болбосо республикалык курулуш сайтында кара тизмеге кирген эмеспи, кызыл тизим жанагы сызыкка чыгып кеткен эмеспи, тактап алууга мүмкүнчүлүк бар деген сыяктуу. Эгерде сиз бирөөдөн окуңуз, билим алуу сонун нерсе. Билим алуу бешиктен кабырга чейин дейт. Мен өзүм эле жакында бир этикет боюнча курс сатып алдым 300 000 рубльга. Бирок анын жарым мага кереги жок болду, анткени биздин динибиз, салтыбыз, пальтобуз жапса анын колун кармаганга, же винонун бир эле тарабынан помаданы булгабай ичкенге зарылчылык жок. Бирок сонун маалыматтарды алдым. Ошол сыяктуу керектүүсүн алсак болот, ылгап бир, билбей жазылып алсак, бир сөзү пайда болуп калат. Эгерде тандоо мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, анда
ошол айтып берем деген тармактан эмне кылыптыр ошол аял? Канча жыл тажрыйбасы бар экен? Кимдер менен? Мурун кийин бир африст болуп Россиядан качып келбептирби? Деген имидждерин карап коюп жетиштүү болмок. Мисалы, мен ишкерлик кылып эле жүрөм. Анткени мамлекеттик кызматта туруп жетекчи болсоң, ошол айлыктар менен сөзсүз түрдө бирөө акча берсе кызыгып кетүү зарылчылыгы бар. Себеби көп балалуу энебиз. Алар да кийгиси ичкиси келет, элге окшоп айфон көтөрөм деп чыгат. Ошого ишкерлик кылып эле жүрөм, бирок мен ишкерлик боюнча лекция өткөндөн аянам. Анткени ишкерликти майын чыгарган аялдар сүйлөсүн. Мен сүйлөө маданиятын сүйлөйүн. Мен үй бүлөлүк мамилелерди сүйлөйүн. Мен эл алдына чыгууну айтайын. Жана ошондой эле баягы кыздарды турмушка даярдоо боюнча жалаң айымдар менен иштешип, мына 2000 кызы бар факультетке декандын орун басары болгон, облустук айымдар кеңеши болгон, айымдардын ошол тармагын иликтеп форумдарда жүрүп, дүйнөлүк Word деп коет, жанагы саясий лидер айымдардын мүчөсү болгон катары ушуну айтайын. Бул мага жарашат дейм да. А так мен ошол нерсени айта алам. Кээ бир киши сандардын психологиясын айтат экен азыр. Сен үчүндө төрөлсөң, сен акылдуу болосуң. Балким ошо менен ошо күнгө төрөтүп Кудай бизди бир нерсеге айкалыштырып коёр, бирок тагдырды санга байланыштыруу бул адамзаттын аң сезиминин балалык доорундагы артта калганчалык нерсе деп баламакмын да. Эркектин акылы менен аялдын акылы кандай? Бирдей боло алабы? Эки башка. Аял менен эркекти түшүнүш керек. Пазл болот го, оюнчук. Бири-бирин топтоп отуруп, бири-бирине кийиштирип отурсаң бир сүрөт чыгат да. Ошондой пазл сымал. Биринин кемчилигин, бири борчук жерге тигинин ушинтип дал келишет да. Бири кыйшык, бири үч бурчтук болот. Анан ошону мындай дал бүтүндүк келип чыгат. Ошондуктан аял менен эркектин ойлоосу, табияты, дүйнө таанымы, гормондору, организми, каалоолору, кабылдоосу эки башка. Мисалы, аял киши мени сүйөсүңбү деп сураганда, о, жаным, сен дегенде тоолорду алып берип, сени сүйөм да аялым, сени сүйбөсөм кимди сүйөм, албетте сени сүйөм дегенден кийин, анда мага эмне алып бересиң деп айтам деген ойдо сурайт да. Биздин каалообуз ошол. Анан эркек сүйбөйм дейт. Дептир, деп күлөт. Анан биз тартып калабыз. Бул аялдын тилине которгондо, сени жакшы көрбөсөм, сени менен балекетке жашап жүрөм. Жакшы көрөм да сени. Эми ошону эмне сурап атасың? Мен онтип сүйүүсүн айтып отургудай 18 жашар бала же аял белем. Сүйөм сени деп которулат. Биз эки башкача ойлонобуз, эки башкача сүйлөйбүз. Анан жаным, сенин майрамыңа эмне керек деп жанса, эчтеке деле десек, эркек тура эле түшүнөт, эчтеке керек. Анан биз таарынып калабыз. Эми шартыңды түшүнүп атам, бизнесиң болуп атат. Бирок мага Ферузаныкындай костюм керек деп айтсаң, бүгүн же эртең же бир айдан кийин же бүгүн айтат. Деген сыяктуу. Демек айтпай эле таарына бербеш керек, алдын алып эле. Акыл ойлообуз эки башка. Эркектин табияты багындыруучу, коргоочу, сактоочу, табуучу, жоопкерчилик болгондуктан алар чоң нерселерди ойлонуп атабыз деп ойлойт. Аял киши байланыштыруучу, жалгаштыруучу, мээрим берүүчү болгондуктан майдага чейин маани беребиз. Биз күйөөлөрүбүз келип алып, көрдүңбү, баягынын үйүндөгү килемдин оймолору мага жакты, ошондой килем алып берсең, убей эркек түшүнбөйт. Кайсы килемди? Ооба. Илимпоз иштеген, мындай дайым кызматы бар, бизнесте жүргөн күйөөлөргө занёсканы жуптуруп кайра сатып койсоң болот да. Мына жаңы алдым депчи. Сүйүп алар эмес деп калбайт. Ошолдуктан биз ошого маани беребиз. Анан эркектер бизди кызганат да, мындай карап, жасанба, жасанып атсаң, эмнеге жасанып атасың депчи. Алар бизге ишенбегенден кызганбайт. Башка эркектердин оюн билген үчүн. Алар аялды көргөндө, бир көргөндө түстүгү азгырыла тургандыгын билген үчүн. Аял ишенип коюңуздар, аял үчүн жасанат. Менин осы экөөмдүн кымбат белый бриллиант экендигин Феруза түшүнүп калса, көрүп калса суктансын. Менин могу шакегим жемчуг натуральный экендик, мына костюм бренд экен, эркекке түшүнбөйт. Мындай жылтылдаган, сыланган, таралган, жыттуу, жуулган аял болсо болду дегендей да. Ошондо да эркек түшүнбөйт. Биз эмнеге түшүнбөйт деп эле капа боло беребиз да. Аял үчүн жасанат. Аял үчүн кийинет, сиз бири-бирибизге далилдешибиз керек да. Биздин энергиябыз ошого кеткен үчүн чоң иштерди кылганга аялдын убактысы болбой жүрөт. Эркектер эмнеге бизнести берекелүү кылат деп ойлойбуз. Алар бири-биринин кийимдерине, сөйкөлөрүнүн көзүнө, чачынын түсүнө, колготкиси капучинабы, же болбосо загарбы ага маани бербеген үчүн чоң нерселерди жасап аткандай сезилет бизге.
Сиз эми мамлекеттик кызматта көп жылдардан бери иштейсиз. Депутат болдуңуз, анан айымдар менен иштеп жүрөсүз. Сөз түрдө бир каба кылбаган инсан болбосо керек, Жеке? Эми ошол нерселерди кантип жоготуп келесиз? Алдына барып, баягы капачылыкты унутуп, күлүп сүйлөп, анан жакшы мамилени. Кызмат боюнча, иш боюнча урушкан адамды биринчиден түшүнүш керек. Кызмат менен жеке мамилени бөлө албай калат, аяп коюш керек. Же иштин кызыкчылыгы үчүн сонун түшүндүрүп айтып атам, буюп атам деп эмоция калтырат. Экинчиси, жеке мамиледе көрө албастык болуп аткан болсо, өзүнөн өзү сага бут тосуп аткан болсо түшүнүп кой, ал сага жете албай атат. Аркадан таш атылат, жерден туруп таш атылат да. Аймайт асылат, ылдыйда турган ит да. Ошондуктан эгерде сага асылып, күйүгүп, бут тосуп, жек көрүп, сен эмне кылганыңды биле албай атсаң, анда түшүнүп кой, ал сага жеткиси келет деген селик. Үчүнчү нерсе, жакын жүрүп бир нерсеге таарынган болсо, анда сенен күнөө кетти. Сага жакынмын деп эсептеп жүргөн, сен ушул нерсени урматыма жайына коет деген, значит мен ошол нерсени билбей калдым. Колуңан келеби, жакын деп эсептейсиңби? Сен ошон үчүн жакын болуп жүрөсүңбү? Сага жакыным деп таарындыбы? Таарынычын жаза бил. Деген принцип менен өткөрүүгө аракет кылабыз. Бирок мына чогуу иштедик, жап-жаш энергиялуу балдар менен жүргөн, бир мезгилде үч жерде иштеген мезгилде мына сиздерге устат болуп чогуу иштеп калууга үлгүрдүк. Мамлекеттик каналда бир чоң тармакты жетектеген экенбиз, азыр ойлосок. Аялдын жаш далысына дал келбеген программаларды тарткан экенбиз. Тилибиз тирегибиз деген программаларды барып эле премьер-министрлерге асылган учурларыбыз болгон экен. Азыр ойлосом аябай эле мындай максимализм, энергия менен кылыппыз да. Ошол нерселер болуп атканда күчтүү, өзүнө ишенген, принциптери бар, баалуулуктары бар адам таарынгандан кийин кечириши кыйын болот да. Ошон үчүн таарынбай коюш керек. Түшүнүүгө аракет кылып коюш керек. Түшүнүүгө аракет кылып коюу жашоону жеңилдетет. Мен мисалы бирөөгө, сизгеби бирөөгө таарынган болсом, эстесем мен өзүм эле кыйналам. Балким аны сиз билбейсиз. Өзүмчө эле мен кыйналып атам. Мен жыргап жүрөм. Ким зыян тартып атат? Мен. Мага эмне? Булго мынтип кез келишип таарынгандар. Баягы соц тармакты эле өзүнчө эле тааныбай эле. Мен муну тааныбайм деле. Просто жакпайт. Просто жакпайт. Бул ким өзү? Мына 41-чи мүнөттөгүсүн карасаң, деп 1 сааттык эфирди 41-чи мүнөтүнө чейин көргөнүн көрсөң, значит сага кайдыгер эмес. Кайдыгер эмес адам маани берет. Өтүп кетеле, ончукпай өтүп кетсең, мисалы. Өтүп кетип атып, бирөөнүн кийими мен аябай көңүлүм бөлсө, же кайдыгер эмесмин, көңүлүм бөлдү. Молодец. Ал уже менин көңүлүмдү бөлдү. Экинчиси, мен жактым, күйүктүм, анын көйнөгү мага жеткен жок. Же үчүнчүсү, чындап эле баалуулуктарыма дал келген жок. Ал өзүнүн эркин, же бирөө менен эсептешпеген, коомдук пикирге дал келбеген күчтүүлүгүн көрсөттү. Деген сыяктуу мага көңүл бөлүп атыптыр. Демек, ушул нерселерге мен аракет кылышым керек экен деп коем. Ишенесизби, Фируза? Караңызчы, тетиги айдын кооздугун десең, сөмөйүңүздүн маникюру жок экен деген адамды көп эле көрдүм мен. Айды карап айталар. Кече эле жакында Арабанда бир кичинекей баланы биз жолдо өзүбүз толо элек астыбызга салып отургузуп алып, анан баланы сурасаң зейиндүүлүгү. Ооба, мен көрдүм эле деп болжолдоп атат. Көрбөсө деле мен сизди телевизордон көрүп, мен телевизорго чыкпай калганыма, телевизорчу болбой, журналист болбой калганыма өзү 7-5 жыл болот деп көрдүңүзбү? Өзү 8 жаштагы бала зейиндүүлүгүн айтып атсам, айтып атат, сиз мыйзамды бузупсуз, баланы тизеңизге отургузуп алып. Жүздөгөн адамдар, ой сонун, баланын зиректигин карачы, зейиндүүлүгүн карачы дейт. Бирөө айтып атат. Туура дедим, мыйзамды буздум. Арабандын эйин таласында. Эгерде мага ошого айып бул жасалса, мен ушул бала үчүн төлөгөнүмө капа болбойм деп. Келгиле кээде бир нерсе үчүн бир нерсеге жол беришибиз керек да. Бир нерсе үчүн бир нерсеге көз жумушубуз керек. Ошон үчүн ошо жигитке деле мыйзамды жакшы билет экен деп сүйүнүп койдум, таарынган жокмун, бирок ачуум келди башында. Жүрөк ооруйт, кыжалат болобуз. За что деген суроолор пайда болот. Бирок кайра туруп кой деп. Туруп кеткенге туура келет. Көп адамды өткөрүүгө, көп адамды сүйлөп жиберүүгө апамдын бир жакшы сөзү бар. Ушундай бир адам бол,
сен душман болуп калганыңа тиги душманың өкүнсүн дегенчи. Кээде бирөө мени капагысы ошону эстеп коем, ошо апам айткандай эле болуп койсомбу депчи. Колуман келип атабы, келбей атабы билбейм. Бирок мен өзүм бирөөнү душман деп эсептебейм. Сан. Нуркыз Кадырбековна аяштар менен кантип отурат? Ошол жерде да сабак өтүп кирбей, антсе болбойт, мындай болсо болбойт. Негизи ошо таң калышат, мен тойлорго барганда ошо сөз сурабайм. Жулкулдап микрофон берип мага дей берет го, баягы көп сүйлөй берип чарчап калат окшойм, эс алганы барат окшойм да. Анан тар чөйрөдө туугандардын арасында тамашаламай, баягы акылдуу сөз жок, өзүң түшүнбөй аткандай көрсөтүп, балалык. Мен Нуркыз Кадырбековна да ушинтип тамашалайбы дей тургандай кылып, бир нерселерди күлүп, кичинекей күйөө балдарыбыз бар да, экинчи поколение, мени күлүп карап калышат. Акылдуу көрүнүү чындап жок. Анан аяш отуруш дегендерди эле бизде аз аябай. Барып аялы күйөөсү отуруп алып, анан аяш ачылып кетипсиң деген отуруш жок бизде. Күйөөлөрү бөлөк отурат, аялдары бөлөк отурат, ошол жерде деле сөзсүз бир илим айтылат. Ошо өздөрү салт ошондой. Динден бир хадис айтышат, анан бир окуган китеп тууралуу кичине талкуулашат, ар ким өзүнүн бизнеси тууралуу сунушташат бири-бирине. Анан жакшы чай болот. Анан кийинки чайдын кезектери берилет. Ошондой эле болгонго аракет кылабыз. Анан бирөө кыйналып атса, ооруп атса, ошого эмне жардам бере алат экенбиз дейбиз. Анан бирөө айтат, могу муктаж экен, канчадан тыйын которо аласыздар дейт, дагы которобуз. Ушинтип эле кетет. Анан отуруп алып эле кырып кайненесинен баштап кайынсиңдисинен ылдый түшүп, анан күйөөсүнө кошунасына келип калбайсыздар. Кошунасына жетип калганга жого жол бербейбиз. Анан эми адам ар жактан үлгү болуш керек да, бир эле ошол экранда сулуу болуп коюу эмес, тескерисинче ар бир баскан кадамы башкаларга үлгү болуш керек. Сиздин ушул сапатыңыз менен өзгөчөсүз. Анан эми Нуркыз Кадырбековна деле сыгылат да, Ал эмне темир дейсизби? Темир дейсизби? Аял да каалайт. Анан ошондой учурда бир сырдашыңыз ким эжеке? Мен өзү ар бир нерсени смотря кайсы проблема экендигине карап даттануучуларым бар. Балдар боюнча бир нерсе болуп калса жолдошум менен сырдашып, датташып, ай ушундай болуп атты, эмне кылсак депчи. Жолдошум тууралуу бирдеке болсо мен анда кайненеме даттанам. Анткени ал баласы да кандай учур болсун кечирет да. Боюнча болсо, жок, ага айтсаң билет да, баласынын бой-боюн билет. Анан ага таасир эте алат, ал айтса таарынбайт. Мен өзүмдүн апам мен жолдошума бирдеме деп айтпайт дейчи. Анан дагы бир чоңураак маселе коом боюнча болсо анда апам менен кеңешип көрүүгө аракет кылам. Анан эң жакшы сырдашым меники жараткан. 5 мал отуруп, бүгүн ушуну туура эмес кылып койдум, ошо кечирип кой. Ошого мен кечирдим азыр. Же болбосо ушул өтө кыйналыптыр, ошого берип коелучу, жакшы берсин. Көп бардар кылсаң мен ушуну бермекмин Кудай деп сырдашканым жараткан. Өтө жакшы. Ал угуудан тажабайт. Анын энергиясы кетпейт. Ал кыйналып калбайт, ал чарчап калбайт. Ал берүүчү, ал мен эмне ойлоп атканымды билет. Чындап эле мен жакшы ойлоп атканыма ишенет ал. Себеби көрө билет, ошон үчүн эң сырдашуучум жараткан. Ош ТВда жүргөндө, ТРК Ошто жүргөндө сизден үйрөнгөндү башкаларга үйрөтөйүн деп мен дагы ушул продюсер, редактор болуп калдым. Ошолорду үйрөтүп, анан бүгүнкү күндө ошолор бир эфир алып барып, жакшы жерде алып баруучу болуп калса мен сүйүнөм да, эжеке. Анан сиздин сүйүнүчүңүз да болсо керек, шакирттериңизди көрүп. Кандай кубаныч болот, эжеке? Канча кесипти аралап, саясатта жүрүп, билим болуп, азыр эми баягы эл аралык тренер болуп калбадыкпы биз? Дүйнөнүн ар жерине чакырып лекция өтүп, Кудайга чексиз шүгүрлөр. Бирок ошого карабастан менин сыймыктанган кесибим мугалимдик жана устаттык да. Жаңы ЛТРге мен продюсер болуп келгенде, жаштарды толтурганда, кадырлуу агайлар бул жерде университет кылып эмей болду деп урушкан да. Анан ошол кээ бир адамдарды алып келсем, бул капкара баланы кайка чыгарасың деп жетекчилерден урушканмын. Ошол капкара балдар ийгиликтүү балдар болду да. Анан ошолорду көрүп, Кудай, устат деген, мугалим деген ушул болот турбайбы? Бир сөз айтсам керек, бир кыймыл айтсам керек, жакшы болсун деп кээде урушсам керек, кээде бир катуураак көңүлүн ортусам керек, бирок ушинтип кал деп сыймыктанып, дердеңдегенди эстете албайм, укмуш болот. Мисалы, сиздерди көргөндө деле, кандай сонун, биз ушуларга карап түздөнөбүз. Алар азыр аябай бышып жетилген студент болду. Депчи, мен баягы кыргыз филологиясы журналистика факультетинде сабак берген үчүн, журналистикада сабак берген студенттердин баары бакыйган кадырлуу студент болду. Өткөндө чай ичип Бишкекте кафеде отурсам, момтип кайра келип, Жанар Акаев кандайсыз эжеке?
десе анан күлүп атпайбы, депутаттарды окутуп койгонбуз депчи. Ошондуктан көргөндө аябай сүйүнөбүз, сыймыктанабыз. Анан алгы эми түздөн түз 5 жыл, 1 жыл иштеп түздөн түз сабак бергенбиз. Онлайн эле окутуп, бир сабагыңыздан ушунча өзгөрдүм деп жандуу жолугушууларда, мисалы кече Дубайга барганда 4 адам ошо VIP жолугушуу кылдык. Кубанганым айтпаң, Дубайдагы ушундай бир кыргызымдын таласта чоңойгон зейиндүү кыздарына мен эжеке болуп калдымбы деп сүйүнгөнүм. Ийгиликтүү кыздар экен. Бирок дейт өзүн табуу боюнча дейт. Мындан аркы кадам боюнча бүгүн турмушка чыксакпы же эртеңби деген нерсе боюнча жооп алдык деп атпайбы? Ошондогу эргүн бөлөк кубанабыз. Анан андан кийинкисин айтайынбы? Айтыңыз. Жеке кабыл алуу болот го. Ошо жеке кабыл алгандан кийин сизди кеңешиңизди угуп, анан мындай болуп жакшы болуп калбадыбы? Андан кийин экине төрөдүм деп калса, демеле көп кыйналып жакшы бир уйгургандай, ипотекага уйгуруп тараткандай эле сезим болот. Бардык муктаждыкты жоюп, Кудай ушунча керектүү кылганыңа шүгүр деген сезимдер болот. Сонун эжеке. Эми сиздин бир түз эфирде ошо онлайн сабак өтүп калганыңызга кирип укканымда ошо балдарды келечекте туура татыктуу тарбиялоо сыяктуу жакшы сөздөрдү айтып аттыңыз. Эми келиңиз менин эфиримде да айтып бериңизчи. Балдарды тарбиялоо боюнча бирдемени тастыкталган нерсени өзүмдүн мисалымда айтуу мага эртерээк. Анткени балдар аркылуу экзамен тапшырганда сүйлөшүбүз керек. Бирок мен балдарынын ийгилигин көрүп, 14 баланын ийгилигин көргөн энелер тууралуу программа жасап, бала окутуу боюнча 22 жыл университетте иштеген практик мугалимдердин мугалимдери болуп, мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунда сабак берип, кайненемдин, чоң энемдин, тайнемдин, апамдын ийгиликтүү айымдардын моделинде көрүп, сиздей мисалы ийгиликтүү балдардын апалары менен маектешип сөзсүз бир инсайт алып жазып алам. Ошонун негизинде иштеп чыгып атабыз. Аябай сонун, аябай жакшы. Биринчи нерсе балага берген биринчи тарбиябыз бул өзүбүздү тарбиялоо. Биз өзүбүз бетибизди жуубай, мурдубузду чукуп отуруп, кызымды назик бол деп айтууга акыбыз жок. Биз күйөөбүздү урматтабай туруп, эртең бирөөнүн үйүнө барганда сен баш ийген жакшы аял болгун деп айтууга акыбыз жок. Биз өзүбүз жолдошубузду урматтабасак, эртең келинибиз бизди урматташын талап кылышка акыбыз жок. Анан экинчи нерсе, эне атанын балага берген эң сонун белеги, кубанычы бул бири-бирине жасаган таттуу мамилеси. Экөө урушуп, кубалашып, энең байтал айтышып, тигинсин уруп, анан эртеси баласына машина белек кылган эффект аз болот. Мен айтам да, эркектин кызына берген эң чоң тарбиясы аялын бапестегендиги деп. Аялдын кызына берген эң чоң тарбиясы бапестелген аял болууга татыктуу болууга аракет этет. Ошондуктан биздин баскан турганыбыз. Анекдот бар го. Балам, жалган айтпа, жалган айтсаң, эмне эжекеңди алдадың, мен сени урушуп коем деп отуруп, анан апа сизди чакырып атса, жок деп кой, мен карыз болчумун деп айткан. Демек өзүбүз жалган айтсак, балабыз жалган айтат. Өзүбүз кечке телефондо мынаны карасаң, тогу Феруза эмне кийип алган, ынтымак эмнени берген деп отуруп, анан балабызды телефон чукуба, пайдасыз нерсеге убактыңды жумшаба деп кантип айтабыз. Өзүбүз карыз болуп айфон алабыз дагы, эмне кыласың айфонду? Билим главное, китеп ал деп кантип айтабыз. Эгерде ушул сага кирешенин булагы болуп, сенин азыркы илимиңди реализациялоого жардам берсе түзүк. Бирок таш балекет албай болуп карыз алыштын эмне кереги бар деген нерсени бала тарбиялоодо өзүбүз үлгү бололу. Анан сүйлөшүүнүн маданияты. Өпкөң узам, жонуңан кайшалам, союп ийем, кесип ийем, атаңдын чокусуна ошону кылдыңбы, балекет жегир, кече мороженое жеп аткансың деген сөздөрүбүз мындай баланын самооценкасын түшүрөт. Баланын урушуунун да адеби берилет да. Жакында бир китеп боюнча конкурс болуптур Кыргыз Өзбек университетинде. Жазасыз тарбия деген. Бул шарттуу сөз. Жазасыз тарбия болбойт. Туура жаза берип тарбиялоо дегендей. Ал китепте биздин жазалардын туура эмес экенин айтат да. Сен 5 албасаң, шириндик жок. Тапшырмаңды аткарбасаң, мына эшикке чыгып ойнойсуң. Же болбосо, бүгүн наказание сага телефонду алып коем, анткени сен үйдү жыйнап атсың деген тарбияларыбыз туура эмес экендигин түшүндүргөн тарбия. Балага карата жаза менин оюмда, мындай курч айтсам кечирим сурайм, элестүү айтыш үчүн жараткан менен Кудайдын моделин, адамдын моделинде болуш керек.
жараткан бизге мээримдүү, кечирет, берет, сынайт, кайра кээде жазалайт, анан кайра кечирет, кайра берет деген сыяктуу. Мамлекеттик кызматта иштесем дагы мен ошол курайкы бата жүрбөйт деп 2 айда бир же 3 айда бир апама колуна акча берип келиңиз эми дуа бериңиз. Апам күндө эле дуа берет, билем. Бирок атайлап ошондой дуа кылып акчалай берип, белегимди берип ошентсем, бере бересиң дейт апам. Анан айтам, апа мен сиз үчүн эмес, мен өзүм үчүн жасап атам. Анткени менин балдарым көрсүн, бул сиз үчүн эмес да. Көрсүн мен балдарым сизге кандай кылып атканын деп айтып калам да. Анан ошол сиздердин сөзүңүздөрдү угуп, башкалардын ошол жакшы сөздөрүн угуп, мен дагы ошол көрсөтүп, айтып эмес, өзүмдүн кылык жоругум менен тарбияласам деп. Анткени балалуу болгондон кийин өзүң үчүн эмес, сен балдарың үчүн жооптуу экенин сезип калат экенсиң да. Сон, ишиңиз берекелүү болсун. Аябай туура. Рахмат эжеке. Негизи эле сиздердин максатыңыздар мына ушул да эжеке. Айымдарды өнүктүрүп, коомдо бир келечекке жараган балдарды тарбияласын деп эжеке. Ошонуңуздар мындан ары дагы өркүндөбөсө берсин чынында. Сиздердин жакшы сөзүңүздөрдү угуп, бизге окшогон айымдар да аракет